6000 aşuğun ayatты жүрөгümдөн ötkördüm. 6000 жолу толгонуp azapты işke bet geldim. Irgaylantıp kıynaldım Allah'ın sırlı kepterin. Tügöngüs ilim Kur'andın tüvüne bırak jetmedim. Талас жергесинин кулуну Надырбек Алымбеков эң алды менен Кыргыз Республикасынын өнөр жайына эмгек сиңирген кызматкер. Кыргыз СССРинин эмгек сиңирген ойлоп табуучусу. ЮНЕСКОнун Боорукер сыйлыгынын ээси, Кыргыз Республикасынын эл акыны. Надырбек ажы тууралуу ар кыл темада маек курууга мүмкүн. Бирок бул жолу биз анын акындык жана котормочулук өнөр жолуна өзгөчө басым жасамакчыбыз. Надырбек Алымбеков алгач инженер катары, андан соң чейрек кылымдан ашуун убакыт жетекчилик кызматтарда иштеп, өнөр жай тармагынын өнүгүшүнө опол тоодой салым кошсо, элүүгө чукулдап калганда акындык өнөр менен олуттуу алпурушуп, деңиздей чалкып жаткан ыр дүйнөсүнө аттанат. Жылдарда, 91-жылдарда эсир кулады. Эсир кулагандан кийин ишканалардын баары токтоп калды десек болот. Мен бир 5-6 жыл эптеп кармап турдум. Анан кийин бул килем комбинаты да токтоого туура келди. Себеби байланыштарым баары үзүлдү. Анан мамлекеттен же болбосо бир башка жактан бир колдоо болгон жок. Эл таркай баштады, эл тентий баштады. Анан мен ошол абдан ооруп жүргөн жылдарым болчу. Анан иштен суранып чыгып кеттим. Бул 97-жылдар болсо керек. Ошол ойдон кайрылганым жок, чакырышты барганым жок. Андан мен ушул 89-90-жылдардын башында анан поэзияга келдим да. Мурун деле кичине бар болчу. Баягы жоопкерчилик, ошол жанагы башкы директорлук милдетти мен чейрек кылым 25 жыл аткардым. Убакыт жок, бир бутубуз Москвада же чет мамлекетте бир бутубуз тиякта. Ошончолук чоң коллективди карап туруш аябай оор болчу. Мындайча айтканда, баягы уктабай иштедик дегенде эли болду. Аны ошол кездеги замандаштарым жакшы түшүнөт. Анан ошол ыр жаза албай эле жүрдүм. Кээде жазгым келчү. Анан ошол 89-жылдан баштап жазсам, жакшы кишилер, акындардын ичинен жакшы адамдар бар эле. Ушулардын мени абдан колдоп кетишти. Надырбек ажы өз айткандай, акындыкка бир аз кечирээк келгени менен ырлары тез жазылып, биринин артынан экинчи китебин чыгарганга үлгүргөн. Эл акынынын 49 китеби жарык көргөн. Ар үйдө аксакалдуу кары болсо, балпайган байбичеси дагы болсо, баласы бар тап эмгегинен жанында жаркылдаган жары болсо, чоң ата бардыгына калыс болсо, чоң эне суук сөздөн алыс болсо, келини кербестенип бой көтөрбөй, уулун да уят менен намыс болсо. Өндүрүштө күн-түн иштеп, күжүлдөп көнгөн экенбиз, аз уктап. Анан бул чыгармада эле ушул күнгө чейин ушул бир нерсе, бир бир чыгарма же китеп чыгарсам, ошону бүтүрмөйүнчө чындап уктабайм, жазып, этип, анан элге тартуу кылганча аябай катуу иштейм. Анан ошол мынагу Кудай берген мына орустар айткан энергия, ошол менен мен энергия жана эс тутумдун эсебинен мен көбүрөөк китеп жазууга үлгүрдүм. Анан 3 томдук чыгардым бир 2000-жылдарда. 2014-жылы 5 томдук чыгардым. 2012-жылы тоюз. Андан 2016-жылы 10 томдук китеп чыгардым. Мына шу жерде текчелерде турат.
Надырбек Алымбековдун чыгармачылык жолундагы ары жоопкерчиликтүү жана ары түйшүктүү эмгектеринин бири бул жараткандын сөзү болгон Ыйык Куран китебинин маанилерин кыргызчага которуусу. Жөн эле которуп койбой, ырга салып которуусу болду. Жалпысын алганда кыргыз эли билет, мен 5 жыл отуруп, анан да 1 жыл оңдоп отуруп, мен Куранды, ушу куттуу Куран, Ыйык Куранды мен ыр менен котордум. Буга аяк-бияк 6 жыл кетти. Куранды которгондо башка мен эме менен иштеген жокмун, ыр жазган жокмун, чыгарма жазган жокмун. Ошол менен алектенип калдык. Ошол 2004-жылдан баштап 2008-2009 жылдарда бүттү. Анан сынчылар аябай көп болду, өтө көп болду сынчылар. Анан мен баягы ушул жардам бергендер ушул абдан чоң аным бар, Молда Сабыр деген, ал редакторлук кылды. Мен араб тилин билбейм да, ошол өзү ал арабча абдан таза сүйлөгөн киши, анан көп немелерди араб тилинде. Мен ошо орусча, кыргызча, өзбекчесинен сомдоп айланткандан кийин ал отуруп алып 1 жылча ошо кайрадан ошо мен жазгандарымды араб тилине салыштырып, негизинен араб тили менен кайрадан оңдоп чыктык да. Чоң баракачылык менен чыгардык. Ошондо эле баягы жаңылбаган бир Алла. Анан көп каталар кетти, каталар жардам бергендер болду, көрө албагандар болду. Азырда мен оюмча бир топ каталар бар. Надырбек Алымбеков алгач хадистердин түшүндүрмөсүн кыргызчага ыр түрүндө которуп баштаган. Мындан сырткары ыйман темасындагы ыр жыйнагын да чыгарат. Бир жагынан тажрыйба алып, экинчи жагынан окурмандардын колдоосуна татыганын сезген Надырбек ажы Ыйык Куран китебинин маанисин кыргызчага которуп көрүүнү чечет. 14 кылымда кыргыз элине Куран биз сабатсыз болсок деле аябай сиңген экен. Ошо молдакелердин, ырчылардын, айрыкча ырчылардын эмеси менен ошо элге таркалган экен Куран. 90-жылдарда кыргыз эли, кыргыз журтчулугу мындай Советтер Союзу кулагандан кийин башаламан, ар кандай башаламандыкка кирип кетти да. Бул экономикалык эмес, мындай духовный жагынан дагы, мындай жан дүйнөсү боюнча дагы, руханий жагынан дагы башаламан болуп кыйшайып кетти. Эгерде мен ар кандай элибиз ар кандай динге кирип кетти. Секталар көп, ушу күнгө чейин да бар да. Анан мен Куран болсо баары арабча. Анан ошо кезде кара сөз менен деле чыга баштаган, жакшы эле которушту алар деле. Бирок окугандын баары мен ошолорду окудум, өзүм мындай кыйналып, ыйынып окуйм да. Берде бар маанисин төмөн жагынан караш керек. Анан дагы кайра окуш керек, ушинтип секиртип. Бирок мен ага ыраазы болгон жокмун. Окугандар элге жайылып атты, аларга дагы чоң рахмат. Чоң мээнет кылышты кара сөз менен которгондор да. Мен биздин элге кара сөз деген болгон эмес. Октябрь революциясына чейин кара сөз болгон эмес. Кара сөз менен жазуу деген бир кат эле болбосо китептер чыккан эмес. Ушул күнгө чейин Манас тиги Семетей Сейтек, ушу Манас, анан башка ушул мен эр табылды, эр төштүкпү, Курманбекпи, азыр ушу 30тан ашык эпостор сакталып турат. Ушунун баардыгы бири калбай ыр менен келди. Кыргыздын жазуусу, кыргыздын көкүрөгү ыр менен, кара сөз менен бир кат жазбаса андай жок да. Бүт чыгармалары кыргыз элинин чыгармалары ата бабадан илгертен, Манастан бери карай, мүмкүн нары карай жалаң ыр менен келди да. Биз макалдаштырып, куюлуштуруп сүйлөгөндү, сөзгө маани бергенди. Көптөгөн манасчыларыбыз, көптөгөн төкмөрчүларыбыз бар. Жалаң ошолорду эл ушу күнгө чейин угат, ушу күнгө чейин урматтайт. Алар ушу үн менен, кооз үн менен уйкашкан, куюлушкан, тисилген ырдын сабагы менен жүрөк отургузуп коет да. Биз ушуга эл көнүп калганбыз.
Мен болгон эле кийин ар кайсы тилди окуп, мана кичине четтеп калдык да. Анда мен да ошо Куранды ыр менен жазсам тезирээк окуйбу деген ниет менен. Экинчиден, мен эл айтпадым ошо кыргыз эли. Мен тилим менен айткан, кыйшайып эле баратат, кыйшайып эле баратат, кайка барып токтойт. Кой мен да колуман келишинче элге кылайын. Мүмкүн ушул ыр менен жазсам окуп кетер эл, түшүнүп калар. Анча мынча баягы ушул элдин мындай тарыхый миң жылдап келаткан элдин туура жолдон кыйшайтпай туура жолго кайра салыш керек болду. Ошондо ошого руханий, духовный күч керек. Ана мүмкүн ошол Алла Тааланын Куранын оңоп кетеби деген тилек менен ана мен ыр менен көчүрүп кирдим. 6000 ашуун аятты жүрөгүмдөн өткөрдүм. 6000 жолу толгонуп, азаптуу ишке бет келдим. Ыргайлантып кыйналдым Алланын сырлуу кептерин. Түгөнгүс илим Курандын түбүнө бирок жетпедим. Короттум буга 5 жылды, жок беле башка эрмегим. Талабын окуп Кудайдын тазарса дедим эл жерим. Мертинсем сөздөн кечиргин, мен деле сендей пендемин. Котормочу. Эм жаңылбаган, мертинбеген киши болбойт экен. Алла Таала өзү кечирсин. Замандаштарым, окурмандарым кечирсин деп дедим. Мен ушул Куран барын колумун келишинче коостодум. Анан ушундай Бакара сүрөсүнүн башында биз жазылып турат. Мен кыргызча кылып сыртына, китептин сыртына да жаздым. Куран чындык, бул туура жол, корккондорго Кудайдан. Шек күмөнсүз жалганы жок кылайган. Надырбек ажы Алымбековдун айтымында, бул 5 жыл бир жагынан түйшүктүү болсо, экинчи жагынан жан дүйнөгө алмашкыс ырахат тартуулады. 5 жыл деген аябай оор жолду башка ушул баягы тилек кылып, дарат алып, 2 рекет намазым окуп алып анан ушу күн-түн отура бердим. Ошол командировкада болуп, больницада жатамбы, ошол Куранды кучактап жаттым. Анан бир жакшылык ушул мен жадаган жокмун. Ыр жазсам 2-3 күндөн кийин эле чарчап калам. Анан көчүрүп кирем, кичине эс алам. Ушул Куранга мен түк чарчаган жокмун. Ушу турсам эле кайра бети колум жууп дарат алып алып, кайра эле Куран менен алек болуп, ошондо 5 жылга созулду. Ошондо 5 жыл такыр башка ыр жазган? Башка эч нерсе жазгым да келген жок. Ушу баштан аяк ушу ыр болуп атпайбы? Өзү Курандын өзү ыр болуп атат. Анан милдет, анан сынчыгын күттүм. Анан ошол кийин көп адамдар мага улам бастырып берип, өзүбек ажы улам бастырып берип турду. Анан кийин тиги жана мен айткан Молда Сабыр жакшы жардам берип 1 жыл отуруп алып, эми аябай чоң алым да мен окуймун. Анан туура эмес болсо ал айтат, токтот дейт. Токтотуп кайрадан оңдоп чыгабыз. Ыр салганча ал үргүлөп отурат. Кайра ыргандан кийин болду дейт. Кайра ырга салабыз. Анан мен ыр кылганча ал үргүлөп отурат. Ал илимдүү киши, аябай илимдүү киши. Мага жолтоо кылбайт да, анан ыр менен кылгандай болот, мен биягым дейт. Ушинтип отуруп, 1 жылча отуруп, ага кишиге Алла ыраазы болсун, ошо Куранды редакторлук кылып, мени оңдоп түзөтүп отуруп жардам берди да. Эл акыны Надырбек Алымбеков ыйык Курандын маанилерин которуп жатып, кыргыздын макал лакаптары Куран аяттарына өтө окшош экенин байкаган. Биздин көптөгөн макал лакаптарыбыз деле ушу Курандан алынган экен да. Мисалы ошол 45-чи сүрөдө жазылуу 15-чи аятта. Кадимки эле биздин макал лакап окшош, мен ошол ойдон калтырдым. Жакшылык кылсаң да өзүңө, жамандык кылсаң да өзүңө, жата калып түкүрсөң кайра түшөт көзүңө дептир. Эң кызыгы, Надырбек ата ыйык Куранды которуу ишин көз айнек менен баштап, көз айнеги жок бүтүрдүм дейт. Илгери окууга Ошто иштеп жүргөндө бир көз айнектин доктору мага 2 көз айнек жазып берген. Ошол китеп окуганга жеңил болсун деп.
Аны мен көп жыл пайдаландым. Көз айнек селе кылам, бирок көп күн түн отурганда көз айнек керек, көз талып кетет да. Аны улам талытып, оорутуп бергенден пайда жок да, ошондуктан көздү да сактап туруш керек. Ошол көз айнегим чоң көз айнек болчу. Аны ошо менен баштадым көз айнек эмеси 2004-жылы. Көз айнек дайым жанымда. Анан кийин 2008-жылы бүттүм. Анан такыр унутуп коюп турмун. Таптакыр онан ошо бүткөндөн кийин элге эме кылып чыккандан карасам көз айнегим жок. Кайсы? Менимче ошо биринчи жылдарда эле көз айнегим калып калыптыр. Ошол Алла Таала ошондой кылдыбы унутуп коюп турмун. Ошо Куранды көз айнек менен баштап, мүмкүн жарым жылдыр, бир жылдыр көз айнек менен жүрсөм керек. Калганын баарын көз айнеги жок эле бүтүрдүм. Пайгамбар ким? Жылдар келбейт, анын атын тана турган, жылдыз болбойт, андан бийик жана турган, ал мустактан кыямат күнгө чейин адам болбойт, андан артык жаратылган. Аянындай жараткандын аян болбойт, баянындай пайгамбардын баян болбойт. Алланын кулу Акын Надырбек. Надырбек Алымбеков кичинекей кезинен баштап эле Кудай деген үй бүлөдө тарбияланып, Аллах Таалага жакын болуп чоңойгонун. Ал эми Куранды которгондон баштап руханий жактан дагы да өскөнүн айтты. Куранга киргенден баштап мен мындай жаман иштерге барганым жок. Бирөөлөргө бир көз артканым жок. Бирөөлөрдүн бир эмесине бир жолуна чыгып, мындай бир жигитчилик кылганым жок. Кудай сактасын. Ошо Куранды кучактап жүрүп, мен айтсам эми тазардым десем болот. Бирок кадимкидей таптак тазарып кеткеним жок. Бирок мурдага караганда бир топ мен жүрөгүм агарып, Аллага жакындадым десем болот да. Ошол кичинекей кезимде эле ошо Кудайдан коркуучулук бар болсо керек да, жанагы чоң атам Султан Алы 74 жыл орозо кармап, 2 кругтан көбүрөөк жасаптыр. Анан намаз окучу. Анан чоң атам көрүп калдым. Анан өсүм атам да кайсы жашында намаз окуганын билбейм. Малчы болчу, адел ошо 20-ларында окусу керек. Апам Жамила 14 жашында намазы менен үйгө келин болуп кирген экен. Илгер ошондой даярдачу экен да, келин болуп барса, намазы менен барсын. Мындай бир жаман элдин тукуму эмес, Кудай деген элдин тукуму кылып жөнөтчү экен. Ошол апам биздин үйгө намазы менен келген экен 14 жашында. Анан ошолордун 12-ни төрөп берди апам. Анан 40 канча жашында эле кетип калды байкуш. Анан ошолордон калган, анан боз жалгыз эле боз үй. Эртең менен чоң атам багымда намазын окуйт, мен төшөктө жатам, ошол жаш эле 6-7 ушул баары ошол намаз окуган ата энем дагы, чоң атам да. Андан кийин Ташкентте окудук. Ташкентте деле мындай өзбек туугандар динден бура тарткан эл эмес. 3 суроо: эгем Алла, ошонуку ушул жан, диним ислам, өсүм болсо мусулман, пайгамбарым Аллах кулу Мухаммед, ал тазарткыч дүйнө коомун бузулган. Ошондуктан көңүл төшөп пайгамбардын кебине, көрдүң камын силер дагы жегиле, көр ичинен периштелер сураса, эгем Алла, диним ислам дегиле. Андан кийин пайгамбарың ким десе, Мухаммед деп ысмын атып бергиле, 3 суроону унутуп койбогула, дилге байлап ушу баштан көңгүлө. Эл акыны жаш кезинен эле белекке китеп алганды жакшы көрчү экен. Студент кезден баштап ал кыргыз адабиятынан тартып дүйнөлүк классиканын чыгармаларын чогулткан. Атанын китеп текчесинде ислам дүйнөсүн тааныткан китептер да арбын. Ал эми өзүнүн жазган китептерин Надырбек ата көбүнчө пенсиясын көпкө чейин албай топтоп туруп, ошонун эсебинен чыгарып турат. Менин үй бүлөмдүн азыгы ушул китептер. Чын айтканда, жолдошторум баары сураганда, кандай жашайсың, эмнең бар дейт. Килемим жок, китебим бар дейм. Мамлекеттик кызматта 30 жыл иштеп,
Союздун 2 ири ишканасын башкарып, 8 жолу мамлекеттик сыйлыкка татып, 9 жыл Жазуучулар союзун жетектеп, 4 мамлекеттин адабий сыйлыгына арзыган. Манас ордени менен сыйланган кыргыздын эл акыны Надырбек Ажы Алымбеков жашоосундагы эң чоң жетишкендигим деп руханий жактан калыптанып, адам катары өскөнүн баса белгилейт. Куранды которуп, көптөгөн китептерди жазып, философиялык ойлор менен мен мындай адам катары мындай элдин алды болбосом да ушул адамдык сапаты жагынан, өскөн жагынан, ошол ички дүйнөнүм жагынан, жан дүйнөм жагынан мен адам болуп өстүм деп ошол ягын ойлойм да. Бардыгына түшүнүп турам. Мисалы, жаш кезде чагылгандай болчубуз. Азыр сабыр, ошону сабыр кылганды үйрөндүк. Токтоолук болгонду үйрөндүк. Чыдамкай болгонду үйрөндүк. Мындайча айтканда, ошол адамдык улуу сапаттардын үйрөндүк. Жакшы кишилердин жанында жүрдүк. Мисалы, Турдакын Субалиевдер менен бул Султан Ибраимовдор менен ошого окшогон көптөгөн мыкты адамдар менен иштедим. Анан жазуучулар жагынан алганда чикемен башка, мисалы мына орустун улуу эмеси, жазуучусу, кийимдин автору Сергей Владимирович Михалков менен, анын балдары менен, балдарынын досу, мисалы аралашып жүрдүк. Сергей Шойгалардын эми үй билеси менен эме болчу. Анан Валентин Распутин менен жолуктум. Көптөгөн акын жазуучулар менен СССРдин эң мыкты мындай социалист еңбек баатыры, анан Лениндик сыйлыктын лауреаттары 5 болчу. Ошо 5 менен тең жолуктум. Айтматов, Расул Гамзатов, Давид Кугултинов, теги Мустай Карим, теги эмелердин, башкырттардын эмес, СССРдин, Өзбекстандын, Казакстандын, эменин, Туркиянын улуу жазуучулар менен даамдаш болдум. Мына ушундай улуу адамдардын кыргызча айтканда кешигин иштим дегенде, акырында эч кимге алмашкыс агабыз тарыхый Кыргызстан сыймыгы Айтматов менен көп жыл катар жүрдүк. Ушунун баардыгы мен ошол мээнетимдин, кылган ишимдин натыйжасы деп ойлойм. Болбосо алар менен катар жүрүш деле өз оңой эмес. Анан ошого жараша мен дагы ички дүйнөм, сырткы дүйнөм баары өсүп, мындай бир калыпка келген сыйт да. Анан эми баягы карылык экен, жата калабыз, тура калабыз, ооруйбуз. Кайта операция болуп калабыз. Наркоз деген бир жаман эме бар экен. Ушул жанагы институтумда аябай алып коет экен. Анан ушу биз сүйлөгөндө эле кыйналып кетчү болдум. Кудайга шүгүр, эми 80ге 2 жыл калды. Кыргыз элинин руханий байлыгына опол тоодой салым кошкон кадырлуу аксакал, эл акыны Надырбек Ажы Алымбековго терең ыраазычылык билдирип, бекем ден соолук, узун өмүр, мындан аркы чыгармачылык ийгилик жана эки дүйнө бактылуулугун каалайбыз.